Бул жакта эң укмуш бир пластикалык хирург бул биздин кыргыз Жаранык. Негизде мен Москва шаарына келгениме 14 жылдын жүзү болду. Биякта көп эле кыргыздар иштейби? Орус клиенттер, бияктын жарандары келип атканда ишенбестик менен карабайбы. Операциядан кийин сиз ушул жерде 1 сутка, 2 сутка жатасыз. Бул операция сиздин күйөөңүздү кайтарып бербейт. Сизде Кыргызстанда эң сулуу грудь болот сизде. Эмчек рагын пайда кылбайбы деген кооптонуу бар да. Ичке жагы өйдө жакта болот да, асты жагы болот. Ошондо жана сиз айткандай форма пайда болот. Бала төрөп калдың, анан сүт каягынан чыгат, буга сүткө тоскоолдук кылабы. Психология боюнча бир эркектер бул 20 жашка чейин, анан 20 жаштан кийин деп бөлүнүшөт. Менин оюмча, бул имплант жарашат окшойт да, бул эмес. Клип кылат экен. Трансгендерлер төш койгон учурлар болду эле. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мен азыркы тапта Москвадамын. Жана бул жаңы долбоор десем болот. Анткени ушул өлкөлөрдү кыдырып, мигранттар менен тааныштыргым келип атат. Анан мигрант десе эле биздин түшүнүгүбүздө эмнегедир көчө шыпырган, же болбосо бирөөнү баккан, кир когун жууган, байкуш болгон кыргыздарды элестете беребиз. Анан менин оюмча биз бул түшүнүктү бир аз өзгөртүп, мигранттардын арасында абдан ийгиликтүү биздин кыргыз жарандары бар экенин дагы көрсөткүм келип атат. Жана жертва, курмандык бир ой жүгүртүүдөн чыгып, кыргыздар чын эле кыйын экенин, жана кыргыздар чын эле укмуш болуп кеткенин аябай көрсөткүм келип атат. Жана бүгүн бул сөздүн далили бар. Мен атайын ушул Москванын борборунда IQ Plastic деген бир клиникага келдим. Хирургиялык клиника экен. Пластикалык операцияларды жасайт экен. Жана бул жакта эң укмуш бир пластикалык хирург бул биздин кыргыз Жаран экен. Азыр мына ошол пластикалык хирург менен сизди тааныштырам. Алибеков Кубаныч. Саламатсызбы? Сизди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анан бул клиникадагы жөн эле клиника эмес экен. Бул өзгөчө клиника экен. Жана өзгөчөлүгү эмнеде? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биздин клиниканын өзгөчөлүгү бул биринчи жолу Россияда, чоң Россияда азиялык пластикалык хирургия боюнча борбор. Биринчи жолу бул жерде именно азиатское лицо деп биз азиаттардын айырмачылык болгон операцияларды жасайбыз. Биз чогуу Сеулдагы кореялык хирургтар менен бул жерде ушул центрди өнүктүрөбүз деген максаттабыз. Сон, достор, биз деген бул клиниканы рекламалабай элебиз. Биздин акцент мына ушул жигитте. Кыргыздар чын эле чет өлкөдө ийгилик жаратып атат деген нерсени, жана кыргыздар чын эле күчтүү, мыкты деген нерсени көрсөткүм келип атат. Бүгүн көрсөтөбүзбү сиз мыктылыгыңызды? Сөзсүз. Анда жүрүңүз, бир сыйра клиникага кызыгып атам. Бир сыйра көрүп, Кубанычбек мырза кандай жерде иштейт, кантип иштейт, көз салып, абай салып көрөбүз. Жүрүңүз. Так, бул биздин консультация кылчу кабинеттер. Бул жерде биз келген пациенттерди консультация кылабыз. Алар менен кандай операцияны каалашат, эмне үчүн ал операцияны жасагысы келип атат, алардын сырткы түзүлүш келбетин эмес, алардын психологиялык жактан дагы анализ кылып, кеңири сүйлөшүп, ушул кабинетте чечим кабыл алабыз. Сону кийинки кабинетиңизге? Биринчи биздин этаж, бул көбүнчө ушул консультативдик врачтар үчүн кабинеттер, косметологдор үчүн. Анда биз дагы бир косметологиялык кабинетти көрсөтөлү. Ошол менен анан биз операционныйды, анан палаталарыбызды көрсөтөлү. Так, бул жакта бизде косметологдор үчүн кабинет даярдаганбыз. Биздин клиника ушул январь айынан баштап эле ачылды. Бул баардык нерселерди эми жайгаштырып жатабыз. Бул косметолог кабыл алуучу кабинет. Бул жерде ботоксы, филлери, ошого окшогон нерселерди косметолог
кабыл алат. Кабыл алат, бул жерде бул жерде жасайт ошол процедураларды. Ооздору мындайлар келет да. Сөзсүз. Жүрүңүздөр. Азыр эмне кылып атасыз, байке? Азыр разметка кылабыз. Бул жерде сизге кайсыл имплант сиздин организмге подходящий болот размерлер боюнча. Азыр мен төшүмө карап, кайсы өлчөм туура келерин, кайсы өлчөм, канча высота, бийиктиги, ширинасы, анан сизге эң заманбап импланттарды размерлерине замер кылабыз. Мен өзүм төшүм нормально эле го. Бир аз кичинерээк мен. Бедене тумшук кенде койсун. Иттин башыгы да ошондо. Сизде Кыргызстанда эң сулуу грудь болот сизде. Баары суктана турган. Разметка канча коюш керек болот экен? Сизге 320 мл анатомиялык деп коет. Анатомиялык имплант коебуз 300 мл сиздин размерлериңиз боюнча, параметрлер боюнча. Менин көз карашымда ошол идеалдуу размер болот сизге. Өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, мындай табигый, естественно көрүнө турган размер. Ал канчанчы размер болот? Биринчиби, экинчиби, үчүнчүбү? 2,5-3 болот сиздики. Ал балтайып калбайбы? Менимче сизге бут идеально ошол болот. Андан кичиреги кандай болуп калат? Андан кичинеери ал экинчи размер болсо. Экинчи размер болсо, анда менимче сиз мындай разы болбой каласыз да ал размергечи. Кайра чоңойткусу келет. Бизде пациенттер келет да, биз деген биринчи кичинерээк билинбеген деп элет. Анан 1 жыл, 2 жылдан кийин кайра деп все-таки мен бир аз чоңураак депчи. Ошон үчүн оптималдуу размерди баштан эле коюш керек. Кайра операция кылыш үчүн. Все? Вот, сейчас пойдем в операционную. Бул жакта биздин операционный, азыр сизге операционный көрсөтөбүз. Ары биринчиден бул жак санитардык нормалар сакташ үчүн сыртынан маска, халат кийип алалы. Анан операционный көрсөтөлү сизге. Сонун. Жигит кыздарды дагы көрүүчүлөр менен тааныштырып койсок кандай болот? Алмаз Кубатович бизде пластикалык хирург, казакстандык. Он у нас делает этот бизде азиаттардын мурдуна операция жасайт. Ошол менен ошол специальность боюнча иштейт болду. Алия Бакытбековна бизде да пластик хирург, биздин командада бир нече хирургтар бар. Алия Бакытбековна ушул жерде биздин командада пластик хирург болуп иштейт. Аялдардын интимный пластикасыны жана чачтарды эгүүдө пересадка волос ошолор менен заниматься этет, алектенет. Абдан кубанычтамын. Сиз кыргыз кызысыз, Биякта көп эле кыргыздар иштейби, казактар, кыргыздар? Бул жакта команда азиаттык центрде, бизде администрацияда медсестралар, бул жерден пока кыргыздардан биз үчөөбүз. Но в команде еще есть, барды командада. Сон, анда биринчи тияка кирерден мурун кийиниш керек экен, Бул жактан врачтар отдельный вход менен киришет, алар башка халаттарды кийип, алмаштырып, андан кийин операционга кирет. Биз сиздер үчүн туура эле операционга кирсек, Так, сразу операция будет. Кичине элеби? Да. Коркунучтуу экен, сүрү бар экен, Бул биздин операционный, наркозный аппараттар, лампа, операционный стол. Ушул жерде биздин бардык операциялар ушул операционныйда өтөт. Жана мындай операционныйдан дагы биз 2-3 бар. Вот ушу пациенттер үчүн заманбап операционный. Бул немелер экен, Да. Сон? Бул сиздин палатаңыз, операциядан кийин сиз ушул жерде 1 сутка, 2 сутка жатасыз. Бул индивидуальный палата деп коет. Бир пациент жатат. Бул жерде кислороддукка доступ, чтобы кандай случай болбосун, экстренный, бардык нерселер жайгаштырылган заманбап. Андан кийин пациент ушу палатадан алыс кетпеш үчүн аларга болгон душевой, там башка нерселер бул жакта жакын палатанын ичинде жайгаштырылган. Пациентти биз өзүбүз перевязка алып барганда, отдельный каталкада перевязканы алып барып, кайра алып келип палатага жаткырабыз функциональный. Мындай дароо эле туруп кете береби,
Пациент операциядан кейін көбінше пациенттер сразу дароо туруп өзү басып жүрүшө берет. Биз ошол биринчи суткада эң кооптуу болгон сутка болот. Ошол учурда пациенттердин коопсуздугу үчүн бир сутка кармайбыз. Врачтардын наблюдениясында, көз карандында, дежурный докторлордун көз карандында бир сутка бул жерде жатат. Андан кейін уже үйүнө чыгып кете береби? Үйүнө чыгып кете берет. Болду операция. Бул пластикалык операциянын жакшы жери ошол. Мен ойлоп турмун 10 күнчө жатып, там 1 ай жатып. Андай болбой турбайбы? Бул жер биздин ушул отделениянын палаталарда постовая медсестра деп коет. Бул жерде посто медсестра отурат, ал круглосуточный үчүн көзөмөл кылат. Бул жерден ар бир палатада пациенттин алдында өздөрүнүн кнопкалары бар. Ал кнопканы басса бул монитордон көрүнөт. Кайсы кнопкадан ал видео связь менен байланышып, укол жасаш керек болсо, же бирдемке кылыш керек болсо, анда медсестра ушул жерден көрөт. Кайсыл палатадан кандай сигнал келди, и какой-то секунданын ичинде палатага барып медсестра кабар алат пациенттерден. Пост медсестра полный палаталар. Бизде палаталар бул жерде 30 койка месте 30 адамга ылайыкташтырылган. Вот. Буйруса 6 операция жасадык уже стартовый. Буйруса 2 күндүн ичинде. Вот буйруса жакын күндөрдө полный палаталар tutulат деп үмүттөбүз. Кубаныч мырза, баягы төш жасатат, оз жасатат деселе бул бир искусственный нерсе көрүнөт дагы, мындай көп эле аялдар кабылдай бербейт да. Силерге мындай кандай аялдар кайрылат? Мен ойлойм да, балким бул бир өзүн сүйбөгөндөр, өзүн кабыл албагандар мындай дагы жасатат го деп ойлойм. Психологиялык жактан кандай каралат бул? Негизи эле адамзаты пайда болгондон баштап сулуулук бул биздин генибизге сиңген нерсе да. Мисалы 18-кылымдарда адамдар, аялдар, француз аялдары өздөрүн корсет кийип, кабыргаларын сындырышканда ичкериш үчүн. Ошондо ошол мода болгон. Узкий талия деп. Ошого барышкан сулуулук үчүн. Анан биздин заманга чейинки деле мумияларда ал пластикалык операциялардын калдыктары мумияларда сакталган да. Бул бизге чейин эле болгон. Мына бизге эми популярдуу болуп келе баштап атат. Мисалы алсак, мындан 30 жыл мурда эле кээ бирки жылдыздар, ырчылар жасатышы мүмкүн. Анан кымбат баалуу операция болуп эсептелген да. Азыр бул бизге более мындай доступный десек болот. Пластикалык хирургиялар көп, хирургдар көбөйдү. Анан бизге мындай доступный болуп калды да. Негизи эле адамзаты бул сулуулукту жакшы көрөт. Биз кандай карабайлы, бул акыйкатсыздык, албетте бул сыртына карап неме кылган. Но биз акыйкатсыз, да, бул акыйкатсыз. Но адамдар ошол эле кезде сулуу адамга дагы башкача мамиле кылышат да. Эки эле адам турса, алардын мисалы өтө сулуу адам келип ага кайрылса, жылмайып жооп берип, ал адамды ички дүйнөсү дагы жакшы, ден соолугу жакшы болуп эсептелет да сулуу адамдынчы. Ошон үчүн сулуу адамды көргөндө адамдар анын ички дүйнөсү дагы мындай ошондой сулуу деп элестетишет да. Америкалык психологдордун изилдөөлөрүндө могул преступнийлер, бизде кылмышкерлерди да, аларды мындай присяжный деп отуруп алып адамдар соттошот да, канча жыл берели буга деп. Ошондо ошол кылмышкерлерге, сулуу кылмышкерлерге срокту азайтып беришкен экен да. Чем сулуу эмес кылмышкерлерге караганда. Ошон үчүн биздин бул генибизге сиңген нерсе да сулуулук. Ошон үчүн дайым биз сулуу нерселерди көргөнгө, сулуулукка суктанып, ошол өзүңүздү деле мисалы билсеңиз керек, ушундай сулуулукту, дененин сулуулугуну чагылдырган сүрөттөрүңүздөн канча адамдар көрүп, канча киши көп көргөнүн өзүңүз эле байкайсыз. Бунун негизги анализдеп көргөндө бул адамдар негизи эле сулуулукка ушундай суктанышат. Сон жанатан бери ушуну эзип отурам да. Анан бул жумшак, мындай натуралдуу нерсени элестетет экен да. А мен эмнегедир баягы кыздар төшүн жасатып атканда кармалап көрсөң тыңкыйып калат да. Анан кармасаң уздак дагы. Анан ойлойсуң да, булардын мындай түрлөрү болобу? Анан бул көбүрөөк натуралдуу болуп, эркекке рахат тартуулаш үчүн эмне кылыш керек? Бул импланттар фирмалары ар кандай болот. Жана алардын
түзүлүшү дагы анатомиялык круглый болуп ошентип бөлүнүшөт. Текстурасы дагы разный болот. Микротекстурированный, макротекстурированный болуп бөлүнүшөт. Анын адамдын температурасы менен булар заманбап импланттар айкалышат. Алардын коюлганындагы эмчек безинин астына коюлабы же булчуңдун астына. Биз азыр акыркы убакта булчуңдун астына коебуз. Ошондо бул имплантты сезилбейт дагы. Анын температурасына разница бербейт, айырма бербейт. Эң эле чоң коркунуч бул мындай нерсе эмчек рагын пайда кылбайбы деген кооптонуу бар да. Бул канчалык деңгээлде миф? Пластический хирургиянын мифтерине кирет деп айтсак болот. Бул америкалык бир биолог ушул аялдарды имплант койдурган аялдардан рак оорулары чыкты деп статья жазатты. Америкалык журналга жазганда, ошонун кийин бүт өтө чоң деңгээлде клиникалык экспертиза жүргүзүшүп, азыркы күндө 100% биз айтсак болот, ал нерсе миф. Бундай рак ооруна алып келбейт. Рак оорусу имплант койдурса деле, койдурбаса деле ошол аялдагы пайыздар бирдей эле болот. Биз ошон үчүн операциянын алдында сөзсүз түрдө маммологдун консультациясына өтүшөт. Операцияга чейин рак оорулары жок, дени сак деген. Ошол учурдан кийин гана текшерүүдөн өткөндөн кийин гана биз импланттарды коебуз. Анан кийинки суроо, мисалы үчүн мага аябай кызык да, муну койгондон кийин бала төрөп калдың, анан сүт каягынан чыгат, бул сүткө тоскоолдук кылабы? Негизинен эгерде көлөмү аялдардын эмчек безинин көлөмү кичинекей болсо, аларды чоңойтуш үчүн биз булчуңдун астына коебуз. Бул учурда 100% бала эмизгенге болот. Себептен биз безге тийбейбиз, анын астында жаткан булчуңдун астына коюлат. Бул учурда 100% бала эмизгенге болот. Качан бала эмизгенден кийин птоз деп коет, ал ылдый түшүп калгандачы, алардын бебесинин түзүлүшүнүн формасын өйдө көтөргөн учурда, качан биз кээ бир учурларда эмчек бездеринде кичинерткен учурда, анда 50-ге 50 болот. 50% эмизсе болот же болбойт. Уже эмчекти кичинерткен учурларда. Чоңойткон учурларда көбүнесе аялдар кадимкидей эле бала төрөп эмизсе болот. Демек сиз эмчекти мындай чоңойтпой эле, кичирейткен учурдагы болот экен. Адамдар ар түрдүү да, мисалы, бул генетический кээ бирки адамдардыкы мындай өтө чоң болот. Аларга бул омурткасына оорлук алып келет, алардын мындай осанкасын бузат, аларга мындай кадимкидей эле күнүмдүк тиричилигине ал тоскоолдук жаратат да. Ошол учурларда алар эмчек безинин көлөмүн кичинейтип, аларга ыңгайлуу кылып, комфортный кылып, омурткасына, ден соолугуна зыян келтирбей турган кылып жасаш керек. Ошол эле суроо, мисалы үчүн бул деле аябай салмак экен го. Анан муну койгондон кийин биринчи бул өзүбүздүн терибизчи, эмчек терибиз чоюлуп калбайбы? Анан экинчиси канчалык деңгээлде бул омурткага таасир берет? Бул негизинен имплант бул адамдын нормалдуу денесине карап өлчөнөт. Мисалы, ошол учурда качан биз ар бир адамга жеке өлчөп, ошол адамга ылайыктуу имплантты тандаганда, анын боюна жараша, салмагына жараша, көкүрөк көдөнүнүн өлчөмүнө жараша койгонубузда, ошол учурда эч кандай омурткага зыян алып келбейт бул. Мисалы, сиз айткандай бул определенный вес иметет деп айтпайсызбы? Анын мисалы адам 80 килограмм болсо, ал арыктаганда 60 килограммга арыкташы мүмкүн. Бул деген бир чемодан 20 килограмм жүктү өзү менен алып жүргөндөй эле болот. Ошону сыңары бул имплант организминде билинбей эле калат койгондон кийин. Анан бул төш чоңойтуу бул аялдарга мындай өзүнө ишенимдүүлүк береби? Эмнеге? Балким ошол аял өзүңдү психологко барып, өзүңдү кандай болсоң ошондой кабыл ал деген нерселер менен иштесе, мунун деле кажети жок болмок. Же эмнеге муну жасатышат?
Сизге келген клиенттерди бир азында анализдеп көрдүңүз беле? Биз сөзсүз түрдө бул операциянын алдында алардын параметрлерин гана, дене түзүлүштөрүнүн өлчөмдөрүнүн гана эмес, буларды аялдарды психологиялык жактан гана биз анализ кылабыз. Бул ар бир пластикалык хирург, бул хирург гана эмес, бул психолог да болуш керек. Терең алар менен консультация учурунда байкаш керек. Эмне себептен ал каалайт? Кээ биркилер айтат, мен өз күйөөмдү кайтарып алыш үчүн жасап атам бул нерсени депчи. Ошол учурда биз анализ кылып биз айтабыз. Бул операция сиздин күйөөңүздү кайтарып бербейт. Биз аларга туура кеңеш бериш. Аларды психологко жөнөтөбүз. Вот. Качан аялдар мен өзүм үчүн мага формасы болбойт же күйөөмдүн алдында мага неудобно, бул нолевой размер менен да, анын күйөөмдүн размери меники бирдей, ошон үчүн как аялдык касиетке ээ болгум келет деп, бул үй бүлөнүн бекемдигине да алып келет да. Себеби көп аялдар кетип калгандан кийин өзүмдү карайын, эми жасатайын, сулууланайын дейт да. Ошол нерсени мен айтат элем биздин көрөрмандарга. Бул нерсени ошол жолдошуңуз кеткенге чейин өзүңүзгө кам көрүп, өзүңүздүн сулуулугуңузду кылсаңыз, бул ханышадай мамиле кылсаңыз өзүңүзгө, мен ойлойм эч кайсы эркек сиздин айланаңыздан айланып кетпейт деп. Эң сонун. Анан сиз кечке эле мындай төштөрдү, жылаңачтарды, аялдарды көрө берипчи, бул сиздин психикаңызга кандай таасир берет? Анан үйдө аялыңызга дене козголушу көйгөй туудурбайбы? Мен күндө жумушка чыкканда аялыма жалбырап, мен бир гана сени жакшы көрөм, мен бир гана сендикмин, мен деп жумушка келем. Бул тамаша, конечно. Бул тамаша. Негизинен бул аялымдагы азыркы учурда студентка, келечектеги косметолог, ошон үчүн бул нерсе клиникада практика өтүп жүрөт, бул нерсени түшүнөт. Бул деген бул кесип. Мындан эч кандай биз клиникага келгенде биз адамды биз бул жеке личность катары эмес, биз биздин пациент катары көрөбүз. Бизге алардын дене түзүлүшү эмес, бизге алардын болгон операциянын жыйынтыгы ушул кызыктуу болот. Ушул канча көп операция жасасак, ошончо жакшы результаттар жасаганга аракет кылабыз. Бизге бир гана результат кызыктуу болот. Бул ошол. Анан мен көздөрдү жасайбыз, бетти, анан иштеги майларды, анан бул сиз айтып аткан көкүрөктү, мен бизге мисалы көкүрөк бул аял затынын мындай биз энелик сезимди да, энелик мээримди гана бизге туюлтат да. Бул нерсе кандай обстановкада болот? Мисалы бул жерде клиникада операционный палаталар, бул жерде кадимкидей биз пациенттерге калган мамилени гана жасайбыз. Карап отуруп, өзүңүзгө болгон ишенимдүүлүктү байкадым да. Анан биякта клиенттерден дагы мындай аябай мындай ишенимдүү сүйлөп ушинтип эткенсиз да. Анан негизи эле биздин аң сезимибизде кыргыз жараны чет өлкөдө жүрсө бир мындай кожоюн боло албайт деген нерсе калып калыптыр да. Бирок сизди бул Москванын кожоюну катары көрүп атам да. Бул канча жылдан бери Москвадасыз? Анан мындай сизге клиенттер, орус клиенттер, бияктын жарандары келип атканда мындай кооптонуу менен, ишенбестик менен карабайбы? Биз негизинен мен Москва шаарына келгениме 14 жылдын жүзү болду. Бул жакта Ош мамлекеттик университетин бүтүп эле 2007 жылы. Анан бул жака ординатурага келгенмин, хирургия боюнча. Аспирантураны аяктадым. Негизинен экинчи сурооңузга, бул орус, бул жергиликтүү элдер кандай кооптуу карабайбы депчи. Биз аларга азиялык пластикалык хирургдар катары тескерисинче ишеним көбүрөөк. Себеби биз бат-бат Сеулга, Кореяга барып стажировка өтөбүз. Ошон үчүн бул Южный Корея бул эталон красоты деп айтылат да, пластик хирургия боюнча. Мисалы, ал жакта бир эле көчөдө бир 200-300 пластикалык борборлор болушу мүмкүн. Медициналык туризм өтө өнүккөн. Ошон үчүн азиаттарга тескерисинче ишеним көбүрөөк болот. Мисалы үчүн өзүңүздү мындай биякта өгөй баладай сезбейсизби? Мен бул жакта биздин кесип боюнча, бардык нерсе боюнча өгөй баладай сезбейбиз. Ыңгайлуу бардык шарттар. Эми көбүнчө эле азыр биздин мигранттар деле Кудайга шүгүр ар тармакта өнүктү. Бул сулуулук тармагында, бул бизнес сфера услуга тармагында бүт жактан өнүгүп жатат.
менимче кандай десем, бизге ыңгайлуу. Албетте келечекте биз келечекте дагы ушундай клиникаларды, ушундай шарттагы клиникаларды өз мекенибизге ачсак деген ниет бар. Бул сөзсүз түрдө менимче аткарылат. Ошондой максат койгонбуз. Негизи көп бияктагы мигранттар менен сүйлөшүп, өзгөчө жаштар менен сүйлөшүп калганда, алар мекенге кайтуу деле тилеги жок экендигин, жана ушул жака бияктын темпине, бияктын баягы чоң масштабына көнүп калгандыгын айтат дагы. Анан бизге Кыргызстанга барганда кичинекей масштаб, кичинекей айлык, бул нерсеге тойбой калабыз деп айтышат да. Сиздин оюңуз кандай? Менин оюмча, негизи эле мисал катары Турцияны алалы. Аларда деле өтө чоң кээ бир буга чейинки учурларда миграция күчөгөн. Алар Европага, Германияга да миграция болуп кетишкен да. Анан ошол жактан азыр эми түрк медицинасын караңыз. Кандай шарттар, кандай аппаратуралар, кандай врачтар. Алар көбүнчө немецкий технология деп ошол жактан үйрөнүп, тажрыйба алып келип, өз мекенинде ошол нерсени инвестиция кылып жасап жатышат. Ошон үчүн түрк медицинасы азыр өнүгүп жатат. Мен дагы келечекте ойлойм, биздин дагы ушул жакта жүргөн, чет элкеде жүргөн биздин врачтар, башка кесиптер өз мекенине келип инвестиция кылып, өз тажрыйбасын колдонсо, Кыргызстан деле келечекте сөзсүз өнүгөт. Анан дагы операцияга кайрыла турган болсок, баягы укканым бар да, бул азиаттык бет түзүлүштөгүлөр европалык хирургтарга бара турган болсо, ал Европанын баягы өлчөмүнө өлчөп эле туура эмес баягы операция жасап коюшат деп айтышат да. Бизде европалык жүз бет түзүлүштөр азиялык врачтарга келгенде мындай көйгөй жаралбайбы? Негизинен туура айтасыз, бул азиялык бул рассалар бул айырмаланат, бул түзүлүш боюнча дагы. Ошондуктан, мисалы кыргызда айтат го, чымчык сойсо да касап сойсун депчи. Ошон үчүн күнүгө ушул менен алектенген азиаттык пластикалык хирургия менен алектенген хирургтардын результаттары жакшы. Ошон үчүн азиаттар көбүнчө ушул азиатский хирургияга келишет. Анан айырмасы албетте бар. Бул имплантты бир койдуң да, анан муну канча бир жылда алмаштырып туруш керек деген нерсе барбы? Булар эми пожизненный гарантия деп коет, өмүр бою гарантия берилет, бул фирманын атынан. Анан эгерде адам деген бул мындай как предмет катары эмес да, адам деген бул өзгөрөт, картаят, кожанын, теринин сапаты өзгөрөт. Ошондо формасы өзгөрсө гана, бир 10 жыл, 15 жылда формасы өзгөрсө, ошол формасын өзгөрткөн учурда алып кайра башка имплант салып койсо боло берет. Бул өтө чоң көйгөй жаратпайт. Самолетто учканда жарылып кетет, анан тиндей мындай деген коркунучтар бар го? Бул экинчи миф, жанагы мифке, бул дагы ошол пластикалык мифтерге кирет. Ошол бул нерсени самолетко чыкканда 100% жарылбайт. Бул нерсе сизге окшогон салмактагы айымдардын экөөнү көтөрөт. Бул жарылбайт. Бул өтө мындай сапаттуу силикондон жасалган импланттар. Анан мындай дагы уккам, ошол баягы төш чоңойткондон кийин талуулуу жер да кантсе дагы анан эркектер мындай кармаганда оорутат, анан мындай кастарлап, абайлап карматтырышат деп калат да. Биринчи операциядан кийин биз дагы сунуш беребиз. Биринчи 6 айда этият мамиле кылыш керек. 6 айдан кийин кадимки мурда кандай жашаса, ошол боюнча эч кандай кооптуу болбойт, эч кандай оору сезим пайда болбойт. Бул эч кандай маселе жаратпайт. Бул натуралдуу төштү кармаганда эле мындай эзи өрсө болот. Натурал, себеби бул теринин астында, териден кийин сүт безинин астында булчуң болот, ал булчуңдун астына коюлат да. Аны эч кандай мындай кармап, бул профессионал эмес адам айырмалай албайт аны. Жанагы айрым төштөрдүн муздак болгонучу бул силикон оңой менен жылыгандыкпы же ал эмнеден? Ал болгону себеби бул сүт безин эки
методика бар да, сүт безінің астына қойылады, анан кейін сүт безінен кейін булчуңдун астына қойылады. Бұл импланттарды качан сүт безінің астына қойгондо, ошондо температурасын айырмалашы, кээ бир учурда айырмалашы мүмкүн. Сиз айткандайчы, анан биз азыр көпчүлүк учурда акыркы мезгилде булчуңдун астына коебуз. Ошон үчүн бунун температурасы эч кандай денеден айырмаланбайт. Анан мисал үчүн бизде төш койдум, төш жасаттым деп ачык айтуу аябай уят да. Анан кыздар төш жасатат, бирок өзүмдүкү бул өзүмдүн төшүм ушундай деп айтканды ыра көрүшөт да. Мисал үчүн көзүн кирпик баягы сурма жасатса деле, оозун жасатса деле мындай жаап жашырганга аракет кылат. Бул дагы комплекс катары саналабы? Бул комплекс катары эмес, бул биздин менталитет деп айтсам туура болот. Себеби бул жакта жергиликтүү тургундар андан эч кандай жашырбайт. Анын бүт тууган уругу, дос жары баары билет. Ошол себептен бизде деле бул убактылуу нерсе деп ойлойм. Убакыттын өтүшү менен бир калыпка келет. Себеби бизде көбүнчө биздин жердеш пациенттерибиздер келет да, сурма жасатканы, анан аларды айтышат да, бизди сүрөткө тартпасаңыз, инстаграмга чыгарбасаңыз, инстаграмга чыгарсаңыз менин тайкем көрүп калса, анан тайжем көрүп калса сизге подписын алар депчи. Ошол сыңары бизде ушундай менталитет бар да. Же кошунасы үчүн, же тууган үчүн, кээ бирки үчүн ошол өтө кооптонуп тартынышат да. Бул мен оюм, бул менталитет деп ойлойм биздин. Айтат элем да менин айымдарга, бул эч кимден тартынбаңыз, кооптонбоңуз, бул бир гана сиз үчүн, бул пластикалык операция жашыруун болуш керек эмес. Бул өзүңүзгө бир гана ишенич алып келет. Бизде көп мындай өзүбүз дагы статистика алып көрөбүз да. Кээ бирки көзүн жасаткан кыздар мына бир ай келет осмотрга, анан экинчи ай келет, анан үчүнчү ай эле келбей калат да. Биздин менеджерлер байланышат да, сиз осмотрга, үчүнчү осмотрга келишиңиз керек, 3 ай болду. Көбүн эсе мен турмушка чыгып кеттим эле андай депчи. Биз ушуну байкап калдык. Ошол көз жасаткандан кийин көпчүлүк биздин бойдок кыздар бат эле турмушка чыгып кетет да. Ушул нерсени мындай бул эми биздин ички статистика деп айтсак болот. Төш жасаткандар эмне болот экен, ушуну айтыңызчы. Көбүркү кээ бир баары эле пластикалык операциялар бул аял затына бул ишенич алып келет да. Биринчи очередде өзүнүн самооценкасыны, өзүнө баа берүү сезимин ойготот. Аял киши качан өзүнүн сулуу сезгенде, бүт денеси сулуу болгондо бул ишенич пайда болот да. Өзүнүн бир тепкичке уже жогору сезет аял киши. Ошон үчүн айтат элем, баарыңыздар, эгерде сиздердин мисалы тиштердин ирети кыйшык болсо, анда барып жакпаса брекет койдуруңуз. Эгерде сизге мурдуңуздун формасы жакпаса, анда мурдуңузду ринопластика жасатыңыз. Сизге көкүрөгүңүздүн формасы жакпаса, жасатыңыз. Эч ким мешайт этпеш керек бул нерсеге. Бул бир гана сиз үчүн, бул бир гана сиздин ишенич пайда кылуу үчүн гана керек. Биз ар бирибиз өзүбүзгө гана кам көрүшүбүз керек. Өзүбүзгө гана инвестиция кылышыбыз керек. Ошону эч кандай бирөө үчүн жасабашыбыз керек бул нерсени. Анан буякта имплантты карап отурам да. Бул имплант башкача формада экен, бул башкача формада экен. Мунун ар кандай формалары барбы? Айткандай, ошо текстурасы дагы ар түрдүү болот, анан булардын формасы дагы анатомиялык, анан бул бездердин дагы өлчөмү ар түрдүү болот адамдар. Ошого жараша ар бир адамга өзүнө жарашкан имплантты биз тандайбыз. Менин оюмча, бул имплант жарашат окшойт да, бул эмес. Бул клип кылат экен го. Сиз азыр консультация учурунда ар бир пациентти биз өлчөйбүз параметрлерин, анын боюна жараша, анын көкүрөк көдөнүнүн айланасына жараша, ошого карап тандайбыз аны имплантты. Пациент келип мага могул имплантты коюп бер десе, ал бир аз туура эмес болуп калат. Биз пациенттин эмес, биз өз көз карашыбызды түшүндүрүшүбүз керек. Результаты пациентке жага турган кылып. Баягы бул чочун нерсе да, анан организм мындай бат эле кабылдайбы же мындай түрткөн учурлар болобу? 99% организм кабылдайт. 99%. Кээ бирки учурларда бул адамдарда аллергия, мисалы тамакка болушу мүмкүн, аллергия, дарыга болушу мүмкүн. Ошол эле сыңары бул имплантка да аллергия болушу мүмкүн да. Бул өтө аз пайыз. Ошондуктан 99% жакшы кабылдайт. Анан мындай нерсени төшкө эле эмес, анан көчкө да коет деп айтылат го, жан башкачы.
жамбашты мындай кылыш үчүн? Да, жамбаштарды көбүнчө биз ичтеги майларды липосакция деп коет, липоскульптура кылып, ошол майларды алганда ичти тегизеп туруп, ошол эле биологический материалды биз кайра эле жамбашка койгондо ошо формасын өзгөртүп, ошол учурда жакшы болот. Анан кээ бир адамдар, арык адамдар бар, алардан же май чыкпайт, же өзүнүн материалы жок, ошол учурда гана имплант коюлат аларга. Бир адамга бир эле операция жасалабы же бир жатканда бир нече операция жасалган учурлар бар? Ал операциялардын бул татаалдыгынан көз каранды. Татаал операциялардын бирөөсүн жасайбыз. Мисалы, липоскульптура менен абдоминопластика деп коебуз, ичти тарттырып, анан майларды алып, бул бир операция болот. Анан көкүрөк менен көздү, мисалы, чогуу жасаса болот, бир нече операцияны. Мисалы, ошол эле учурда липоскульптура майларды алып, аны жамбашка чоңойтуп, анын контурларын чыгарыш үчүн буну бир жасаса болот. Анын пациентке наркозада көп жатып калбаш керек да, 6 саат, 7 сааттан көп. Ошон үчүн пациентке бул коопсуз болуш керек. Ал майлар жамбашка коюлгандан кийинчи мындай эрип кетпейби? Алардын 30% эрийт, ошон үчүн биз бир аз көбүрөөк көлөмдө трансплантация кылабыз майларды. Ошол учурда 30% кеткенден кийин анын 70% калат. Ошондо бул мен колумда кармап турган нерсе мындай канчанчы размер болуп атат? Бул өлчөмү кандай? Экинчиби, үчүнчүбү, биринчиби? Бул негизи колуңуздагы сиздин имплант бул бизде миллилитр менен эсептелет да. Бул 315 миллилитрлик имплант. Жана салам деген ушундай да? Ооба, анатомиялык имплант, бул круглый эмес. Монун капталынан карасаңыз, бул өйдө жагы ичке, ылдый жагы бул жак жоон болот. Ошондо бул ичке жагы өйдө жакта болот да, асты жагы болот. Ошондо жана сиз айткандай форма пайда болот. Өзүңүздөр мындай баш тартып, бул сизге болбойт, жарабайт деген учурлар болобу? Андай учурлар болот. Пациенттер кээ биркилери келип айтат, мен деген ушул адамга окшош болушум керек деп бирөөлөрдүн сүрөтүн көтөрүп келишет да. Ошол учурда эми бул биздин гана эмес, бул пластикалык хирургиянын масштабында болбой турган нерсе да алчы. Ошол ал пациентке ошондой учурларда биз отказ беребиз. Анан кээ биркилери жана айткандай, мен деген ушул операцияны жасатсам, мени күйөөмө жагамбы, кайра кайтып келеби деген суроолор болот. Буларда бул психологиялык бузулуулар да. Андай учурларда гана биз так айтпай, акырын түшүндүрүп, психологдун консультациясын өткөрүп, ошондой учурларда гана да отказ беребиз пациенттергечи. Эркектер жасатабы? Эркектер жасатат. Эркектер биздин эркектер дагы көбүнчө бул көздүн астындагы грыжасын алдырат. Себеби мисалы жөнөкөй эле эркектер эмес, мына чоң кызматта иштегендерди алдырышат. Мисалы алар көздүн асты ишип, жанагы түшүп калса мешок болуп, алар как будто кече майрам кылып ичип, бүгүн ишип келген. Аларда эми переговорлор, жолугушуулар болушу мүмкүн. Ошондой учурларда аларга ыңгайсыз болот. Ошолор келип алышат. Көбүнчө эркектер бизде муну конфиденциальность деп коет. Ошол нерсени көп сакташат. Алар көбүнчө эки жака көрүнгөндү каалашпайт. Ошол көбүнчө мурун жасатышат эркектер. Ошол анан көзүн эң негизи ошол көздүн астындагы майларды алдырышат. Трансгендерлер төш койгон учурлар болду беле? Трансгендерлер төш койгон учурлар ал эми кээ бирки специалисттер болот, алардын кесипти, мисалы пластикалык хирургиялардынчы биз андайлар менен заниматься этпейбиз. Но бизге жалаң гана айымдар кайрылат. Бу эркектер натуралдуу менен натуралдуу эмести мындай кармап атып изип атканда айырмалашабы? Же бул натуралдуу? Эгерде ал пластикалык хирург болсо, ал импланттын кармалышынан эмес, ал ошол жерден коюлган шрамдардан билип калышы мүмкүн. Эгерде эркек адам пластикалык хирург болбосо, алар эч качан билбейт бул нерсени. Анан айтат го, түнчүндө мындай фонарик жандырсаң, эмчеги кадимкидей мындай жаркырап күйөт, бу силикондор, ошондон билсең болот дейт го? Жок, ал дагы миф. Бул биздин тери андай жарыкты атайын жарыктар аркылуу өткөрсө, фотоиллюминация деп коет. Ошондон өткөрсө гана ал медициналык көрүнүшү мүмкүн. Жөнөкөй обычный фонарик менен биз аны байкай албайбыз. Мындай баамдап көрдүңүз беле, тегерегиңиздеги мырзалар мындай жасалмалуулук
жуттуу мындай сулук катары эле кабыл нормалдуу көрүнүп кабылдайбы же болбосо жасалмалык десе аята жасалыптыр деп мындай. Психология боюнча бир эркектер бул 20 жашка чейин, анан 20 жаштан кийин деп бөлүнүшөт да. 20 жашта биз мектеп учурунда окуп жүргөн учурда биз аялдарды биз бетин жакшы сүйөт да. 20 жашка чейин бети жакшынакай болсо, ангелочка болупчу, ошол алардын бетин карап сүйө беришет да. Анан 20 жаштан өтүп, 25тен өтүп калган эркектер булар психологиясы өзгөрөт уже. Өзгөрүп булар адамдын ал именно бул бетине эмес, алардын дене түзүлүшүнө карап баа беришет да. Бунун көкүрөгүнүн, анан жамбашынын, анан белинин ичкелигине, ушул денесине көп маани берет эркектерчи. Бул 25тен өткөн эркектерчи. Ошол эки психологиялык категорияга бөлүнүшөт буларчы. Ошон үчүн албетте бул пластикалык операция жасалган, ошол көкүрөгү чоң, жамбашы кыпча бел айымдарга эркектер көп. Анан дагы бир суроо, мисалы үчүн рак илдетине чалдыкты, анан эмчегин кесип салды да. Ошондой учурда келип бул эмчекти кайра койдуруп алса болобу? Ошондой операция жасалды беле? Бул операция пластикалык хирургия бул экиге бөлүнөт. Бул эстетикалык жана реконструктивдүү болупчу. Эстетикалык бул ушул биринчи чоңойтуп, кесип, көздүн кат чыгарып ушулары. Анан реконструктивдүү деген бул именно ошол онкологический операциялардан кийин төшүн кесип салгандан кийин ал этел болуп калат да. Ошого реконструкция иштен алып терини бул жака коюп, анан ошол теринин астына имплант коюп, эми ал онкологиялык жактан ооруган аялдар деле ал ооруну жеңгенден кийин кадимки аял сыяктуу жашагысы келет да. Ошол учурда иштен терини алып коюп, анын астына имплант коюп, анан 3D татуировка дейт. Ошол именно өзү эмчик сосокторун дагы ошо тарттырып, кадимки аял сыңары алар дагы ошондой жасатышат. Уч күрүктөрүн татуировка кылышат, аны пластикалык менен сосок деп коет. Ал сосокту дагы пластикалык жол менен жасайбыз. Жасап, анан 3D татуировка менен айранасын тартып, кадимкидей ал мурдагы калыбына келип, эми өздөрүнүн аял сыңары сезет да. Аларга себеби онкологиялык жактан бул психикалык жабыр тарткан да. Анан кийин аларга физикалык дефект өтө катуу тиет да. Что карасы эле жок. Анан ошол учурларда сөзсүз реконструктивдүү операциялар жасалат. Мондай мендей арык чырай кыз келиндер келди. Алардын болсо майлары дээрлик жок да. Балким белин ушундай эле болсо деле бир аз белин ичкерткиси келсе, ошол нерсени төшүнө же жамбашына койгусу келсе кандай болот? Төшкө куябы майды? Төштө куят, имплант койгондон кийин бир аз жерлерин толтуруш үчүн, формасын чыгарыш үчүн кээ бир учурларда биз ошол майды алып, ошол толуктайбыз ошол жерде. Бирок майын өзү менен чоңойткон бул методика мурда болгон. Азыр майдын сиңип кетип же катууланганына байланыштуу майдын өзү менен чоңойтулбайт азыр. Импланттын айланасына гана контурларын чыгарыш үчүн коюлат. Анан жанагы сиз айткан сыңар аялдар, менин ичимде бир аз май пайда болуп калды, ушул нерсени жоготушум керек депчи. Анда жөнөкөй гана 0,5 сантиметрлик достук менен эле липосакция кылып майлар эч кандай чоң кесилбейт, чоң шрамдар болбойт. Мен муну жантан бери ар кайсы жакка көтөрүп чаап эзип атам да. Анан муну операция жасап атканда атайын стерилдүү башка алып чыгасыңар да, ириңдеп кетпеш үчүн, анан ызычы болуп кетпеш үчүн. Албетте, как раз бул сизге көрсөтөлү, бул импланттар бул өзүнүн ар бири өзүнүн чиповый кодовый номер менен болот да. Буну ачканда булар специальный упаковкалар болот атайын. Ачып көрсөтөлү азыр. Ачканда бул ачып, болдой өзүнүн заводской штрих-коддор болот. Буларды биз пациенттерге беребиз. Булар бая жанагы пожизненный гарантия деп коет, ошо гарантия талонну бул ошолордун выпискасына беребиз. Анан ачканда бул коробкалар, индивидуальный коробкалар болот. Бул бир гана операционныйда операцияга салына турган учурда гана ошо импланттар алынат да бул. Упаковкасынан чыгарып. Бул да мындай да? Бул круглый. Бул размери кичирээк экен, Бул кандай эмчектерге? Бул круглый, бул сизге окшош бир аз кичинерээк айымдарга. Бул мага эмне чак келеби? Вот, сизге сонун болду. Мага ушундай керек экен, Бул чоң болуп калат экен. Бул сизге чоң болуп калат, мындай кое колуп эмне кыласың? Помидору мындай башкача көрүнөт. Анан жумшакта
Шөле окумуштар. Сиздин жубайыңыз эгерде ушундай пластикалык төш жасатам же ар жак бир жагым жасатам десе макулдук бересизби эркек катары? Эркек катары эми биз сөзсүз эсли убакыттын өтүшү менен кандайдыр бир показания болсо юридический албетте уруксат беребиз. Сөзсүз, потому что бул себеби ар бир аял бул өзүнүн денесине, өзүнүн сулуулуна кам көрүш керек. Ошон үчүн айымдарга да айтып кетем, косметолог өзүңүз ар бир айымдын өзүнүн жеке косметологу болуш керек. Ага бул медицинада лучше профилактика, чем лечение дейт да. Анан бырыштар түшүп, анан ал бир жол болбой калганда эмес, ошол пайда болду элек профилактикалык жол менен филлерлерди, ботокстерди сайдырып, ушуларды кылып алдын алган эң жакшы. Ар бир өзүн сыйлаган айымдын жеке косметологу болуш керек. Мындай бет мындай бырышып-тырышып түшүп баратса, мындай тарттырып коюшат го, аны да жасайсыңарбы? Косметологиядан кийин кейбир канча жыл өткөндөн кийин возрасттын өтүшү менен түшүп калса, анда хирургиялык жол менен бетти тарттырып жасатабыз. Ал да биякта жасалат, ал адамды 10 жыл, 15 жыл, 20 жылга чейин жашартат ал. Анан баасы боюнча, мисалы үчүн пластикалык хирургия десе эле биз асмандын башын элестетебиз дагы, анан ага менин чамам жетпейт деген коркунуч пайда болот. Ошончолук кымбатпы? Пластикалык хирургия бул негизинен моундай сапаттуу импланттар коюлганда, сапаттуу сервис болгондо, сапаттуу профессионал врачтар аркылуу жасалганда бул кымбат операция. Ошон үчүн баардык сулуулукту жакшы көрөт да. Кээ биркилер бизге келет, көп биздин пациенттер өзү тилекке каршы бул сулуулук салондорунда, кээ бирки жерлерде мындай косметологторго жасатып, мындай нитевой деп көзүнө жип койдурушуп, анан кайра келип алып бизге чечтирип, кайрадан жасатышат да. Себеби ал временный методика да, убактынча экеси бар болушат. Алар баасын арзандыгына кызып барышат да. Ошон үчүн пластикалык операция жасаардын алдында же косметологиялык бир процедураны жасатаардын алдында сөзсүз түрдө эринбей пластикалык хирург менен кеңешип, консультация алып кылсаңыздар эч качан жаңылышпайсыздар. Адамга зыян келтирип калбаш керек да. Көбүрөөк косметологиялык процедуралардан ошол блефаропластика нитка менен жасагандан көздүн түшүп калган учурлары менен келет бизге, кайра оңдоп реконструкция кылабыз. Ошон үчүн сөзсүз пластика хирургдун гана консультациясынан кийин жасатышыңыздар керек. Жеке өзүңүз аябай профи болгон жагыңыз бул төш коюу, же башка дагы? Бизде төш коюу, бизде ошол ичти тарттыруу, анан көздү жасоо. Ушул 3 операция боюнча биз ушул Сеулда, Кореяда стажировка өтүп келдик, нече жолу Турцияда, ушул багыттар боюнча биз ар бир күнү ушул менен заниматься этебиз. Бул операциянын деле модасы болот да, улам жаңырып турат, заман менен алышып турат. Ошолорду кайра-кайра үйрөнүп тура бересиңерби? Врач бул башка кесиптерден айырмаланып, бул күн сайын окуш керек да. Күн сайын жакшы импланттардын, күн сайын жаңы литературалардын, китептердин, конференция, конгресстердин, мисалы бир жакшы пластикалык хирургдун жетишип пластика хирург болуп жетилишине бул негизи бул чыгым көп кетет да. Мисалы бир эле Европа конференцияга барып келиш үчүн, мисалы ал 2000 евро турат да конференцияны. Анан ал жака учуу, ал жактан жайгашуу, анан ошол жол акылары менен бир топ кыйын болот. Ошон үчүн биз эмнеге кымбат операция дегенге, бул пластика бул стажировка өтүш деле Кореяда, башка жактарда мисалы ал определенный мындай акчага турат да. Бул арзан нерсе эмес. Ошон үчүн бул нерсени мындай азыркы учурда өтө деле кымбат эмес, бирок себеби пластикалык хирургиялар кеңири жайыла баштады. Бул көздү жасаганда зренияга, көз көрүүсүнө канчалык деңгээлде зыян болушу мүмкүн? Бул негизинен баардык көзгө жасагандарга биз офтальмологдон консультация алып келишет биринчи. Бул закрытый угольный глаукома жана башка оорулар бар, жасабаш керек, ошол офтальмологдон кылып. Көзүндө проблема жок болсо, биз блефаропластика жасаганда эч кандай биз көзгө операция жасабайбыз. Бул жөн гана этке, эттин астындагы майга жасалат да. Ошон үчүн көзгө, зренияга эч кандай тиешеси жок.
Муну жасатты, операция болду. Анан бир күндө эле чыгып кетет деп атпайсызбы? Анан мындай душ-бушка түшүп, антимитип кадимкидей эле жашоосун улантып береби, жумушка барып? Биз айтабыз ага канча күн кандай режим сакташ керек, спорт менен качан заниматься этиш керек, бүт ушуларды биз айтып беребиз. Бул выпискасына кеңири түшүндүрүп, консультация учурунан баштап пациентти чыгарганга чейин түшүндүрүп беребиз аны. Бул ар бир адамдын организмине жарашады. Бул кээ бир адамдардын иммунитети күчтүү болгондор бат эле бүтүп кетет, а кээ бирөөнүкү көпкө узашы мүмкүн. Ошондойбу? Ар бир адам көбүнчө бул 90% баар деле бирдей стандартта бүтөт. Андан кийин кээ бирде болот. Бул теринин составында коллаген деген зат бар. Ошол коллаген кээ бир учурларда көп болгондо бул шрам, рубец деп коет. Ошол рубец кээ бир адамдарда көп болот. Ал рубецти косметологиялык жолдор менен биз акырына чейин жоготобуз. Бул шрамдар билинбей калат турбайбы? Бара-бара билинбей калат. Өзүңдүкүндөй эле болуп калат экен да. Кубаныч мырза, бул жакка келгениңизде бир аз кыйын болду беле башында? Негизи чет өлкөдө. Негизи эле мен университетте окуп жүргөндө Кыргызстанда кыялданчумун. Ушул чет өлкөгө барып тажрыйба алып келсем депчи. Анан ушул бул эми кыялданган үчүн менимче бул тез эле орундалды. Өзүм кандай болгону деле өзүм билбей калдым. Ошол ординатурага Москвага келип, ушул жерде аспирантурага тапшырып, анан ушул жерде шаардык ооруканада иштеп калдым. Ошентип бат эле көнүп кеттик. Менимче бул эч кандай мындай тоскоолдук деле жаратпады. Андан кийин ординатураны пластикалык хирургиядан өтүп, бул ординатура пластикалык хирургия боюнча бул жеке бул контракттык негизде болот да. Ошон үчүн ошого окуп, тажрыйба алып иштеп келатабыз. Мында Кыргызстанды сагынасыздарбы? Сөзсүз Кыргызстанды сагынабыз. Кыргызстандын абасын, Кыргызстандын тамактары деле өзүнчө даамдары башка. Ошол бизди Кыргызстан эмне менен ассоциация кылат? Бул биздин балалыгыбыз, ата-энебиз, тууган туушка кол кошуналарыбыз, биздин айылыбыз. Ошон үчүн биз Кыргызстанды сөзсүз сагынабыз. Буюрса Кыргызстанга бир нече жылдан кийин барабыз деген максат тилектер бар. Могу чет өлкөдө ийгиликтүү болуп жүргөндөр мындай жаңылыктар, Кыргызстан тууралуу жаңылыктарды көргөндө кандай ичиңиздер ооруйбу? Эмнеге өнүкпөй атат деп ойлойсуз? Балким сиздей мыкты адистер чет өлкөгө кетип калган үчүн өнүкпөй атабызбы? Кандай деп ойлойсуз? Бизде негизинен Кыргызстанда бул инвестиция, акыл утечка мозгов дейт, булчу акыл агымычы. Негизинен бизде вузду бүткөндө эле бул контрол жок да негизинен. Бул сыртка окууга кетишет, бизге окшоп ординатурага, магистратура, аспирантурага кетишет, анан ошол жака барып эле анан келгиси келбей калат да. Менин оюмча мен сунуш берет элем ушул билим берүү тармагына. Ушул адистердин кеткенде биз мамлекеттин эсебинен окутуп, ошолорду бюджеттик негизде чет өлкөгө стажировка жөнөтүп, анан аларды кайра кайтып келиш үчүн кепилдик кат алып, ошол студенттерди ошондой негизде окутса, алар сөзсүз түрдө кайтып келип өзүнүн тажрыйбасын колдонот деген. Анан жөн деле биздин жарандар сырттан өнүгүп келгенден кийин алар кайткысы келет да Кыргызстанга. Алар эч качан башка жакта жашашы менен көпчүлүгү кайра кайтып келгиси бар да. Ошон үчүн бизге бул чоң инвестиция болот деп келечекте ишенем. Кыргызстан сөзсүз өнүгөт. Мисалы үчүнчү жана эфирди баштап атканда айттым, эмнегедир мигрант дегенде биякта байкуш, бир башкача жүдөп жүргөн кишилерди элестете беребиз да. Сиздей мына ийгиликтүү адамдарды элестетүү биз үчүн кыйын болуп атат да. Мигрант десе ошондой элестеткенди кантип жоюп, мигрант деле бул сиздин намысыңызга тиеби? Ушу мигрант деген сөз чет өлкөдө биздин байкуш балдар чет өлкөдө жүрөт дегенде менимче мигрант деген сөз намыска деле тийбейт. Бул чет жака чыккан адамдын аталышын ошондой аталат, бүт эле дүйнө жүзү боюнча. Мындан намыстанбашыбыз керек. Биз деген бул жакта келип ар бир жаран ийгилик жаратканга, көп тажрыйба алганга умтулуш керек. Мен сүйүнөм ушул нерсеге. Биздин айрыкча айырмаланып Орто Азиядагы биздин кыргыз жарандар мисалы көптөгөн клиникаларды ачып, көптөгөн сулуулук салондорун ачып, көптөгөн ресторандарды ачып, бул бизнес сферасында өтө бат. Биз кыргыздар өзү генибизде ошондойбу. Биз бир нерсеге бат көнүп кетет экенбиз да.
бат өздөштүрүпчү. Мисалы азыр мурда илгери кыргыздар эми ошол жөнөкөй жумуштарда иштесе, азыр карасаң биздин бүт эле гостиничный комплекстерде, ресторандарда, бүт жерде, жакшы жерлерде, жумуш бар жерде биздин өз мекендештердин иштегенин көрүп, албетте биз кубанабыз. Сон бүгүн аябай жакшы маек куруп бердиңиз. Жана ушундай укмуштуудай сонун бардык шарттары бар клиникада сиз кожоюн болуп өзүнчө эле аябай операциянын баарын, укмуштардын баарын жасап атканыңыз бул бизди сыймыктандырып атат. Ийгиликтүү кыргыз көргөндө биз кадимкидей куштарланып, Кыргызстандын келечегине үмүт арта баштайбыз да. Мына ошондой эле сиздин дагы бүгүнкү ийгилигиңизге чын жүрөгүбүздөн кубандык. Рахмат, сизге дагы биз ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушул жаркырап жайнап кыргыз жылдыздарынын катарында биз сизди да өтө жаркырап чыккан жылдыз катары билебиз. Биздин ар дайым ушул чыныгы бул өсүп келаткан жаштарды чыныгы сулуулукка, чыныгы аял затынын эрктүүлүгүнө үндөгөнүңүз да сизди кубаттайбыз. Менимче келечекте биздин дагы менталитет өсүп, аң сезим өсүп, жакшы жакка өнүгүү жасайбыз деген үмүт чоң. Сизге да чоң рахмат. Сон. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфирибиз сизге пайдалуу болду деп ойлойм. Сулуулук жактан дагы, ийгилик жактан дагы бир жакшы бир үлгү көрсөтө алдык деп деген пикирдем. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде баягы суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, же болбосо кандайдыр бир пикир калтырам десеңиздер, комментарийге жазып коюңуздар. Ошондой эле каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.